Кыскача Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө сөз айта кетейин. Азыр кээ бир жерлерде сын пикирлер айтыла баштады ушуга. Биз кирбей койсок болмок экен, даярдыгы жок кирип алыптырбыз депчи. Биринчиден мен ачык так айтам, биз Евразиялык экономикалык биримдикке киргенибиз бул туура саясий тарыхый чечим болгон. Biz en ыңгайлуу шарттарда кирдик. Мына сүйлөшүүлөрдүн баарында өзүм катышып, көбүн өзүм жетектеп жүрдүм. Биз боло турган, кескесинде болбой тургандагы жеңилдиктерди, шарттарды алдык. Ошонун ичинде мына 200 миллион доллар грант алдык. 100 миллиону дагы кошумча Казакстандан келиш керек, ошону менен 300 миллион болот биздин мына бүгүнкү шарттарды ылайыкташтырганга. Экинчиден, Россиядан 500 миллион доллар Орусия Кыргыз өнүктүрүү фондусун түзгөнгө акча алдык. Ал мына иштей баштады, азыр биз көрө баштадык. Албетте, кыйынчылыктар бар. Кээ бир жеринде кашаң болуп атабыз. Бирок айтып коеюн, мунун түптүүлүгү, багыты туура. Тескерисинче биз ошол өзүбүздүн ишибизди тезирээк алып барып, ошол коюлган талаптарга жооп бергенге, өзүбүздүн өндүргөн продукцияны сыртка чыгарганга биз ички саясатыбызды өзгөртүшүбүз керек. Эгерде биз кирбей калсак, мындан да кыйын болмок. Биз эч кандай продукциябызды чыгара албай калмакпыз. Ошон үчүн мен ойлойм, мына бул багытта чечим туура болгон. Кыйынчылыктардын баарын биз жеңишибиз керек. Эң негизгиси мына алдыбызда чоң Казакстандын, Россиянын базары ачылган. Биз ушул жака алып барып өзүбүздүн продукцияларды сатыш керек. Экинчиден, албетте, бул биздин жарандардын эркин жүрүп, эркин басып, эркин иштөөсүнө чоң өбөлгө түшөт. Убакыт өтөт, мунун дагы артыкчылыгын анан элибиз түшүнө баштайт.